Сергей Тушев жылуулук электр борборунда иштеп жатканына 17 жыл толду. Бул жерде убагында анын атасы иштечү экен. Ага эң башкысы мындагы эмгек жамаатынын коопсуздугу менен шаарды үзгүлтүксүз жылуулук жана электр энергиясы менен камсыз кылуу маанилүү. Чтобы страна вышла на еще более высокий уровень. Бул иштердин бардыгы электр энергияны жана жылуулукту көп өндүрүүдө өлкө мындан да жогорку деңгээлге чыгуусу үчүн жасалды. Учурда Сергейди жана жылуулук борборунун башка кызматкерлерин кытайлык адистер окутуп жатышат. Анткени модернизациядан кийин бул жерге эл аралык талаптарга жооп берген жаңы жабдыктар орнотулган. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо 2014-жылы май айында башталып, өз мөөнөтүндө соңуна чыкты. 3 жыл мурун 8 от казандын 5-өсү жана 4 турбо агрегаттын 2-өсү иштен чыгып калган. Жылуулук электр борборунун 3/1 бөлүгүн толук ремонттон өткөрүп, жаңы жылуулук электр борборун курдук десек да болот. Эми эски жабдыктардан көз каранды болбойбуз. Керектөөчүлөр техникалык оорчулуктарды сезбеш үчүн реконструкция иштерин жүргүзүү 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи бөлүгү эски жабдыктын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылуу, экинчиси жабдыкты оңдоп түзөө, үчүнчү этапта болсо жаңы жабдыкты куруу жана ишке киргизүү. Жумуш 2014-жылдын 30-майында башталган. Оңдоп түзөө иштеринин негизги себеби бир гана эски жабдыктар эмес, ата мекендик өндүрүштөгү отунга да өтүү болчу. Анткени жылуулук электр борбору башынан эле тыштан ташылып келген көмүргө ылайык ташылып калган. Кыргызстан жыл сайын коңшулардан 100 миңдеген тонна көмүр сатып алып келген. Каракечинский уголь, Ташкөмірский уголь. Каракече, таш көмүр жана башка Кыргызстандагы көмүр кендердин анализдери алынып, жана ошого жараша биздин жылуулук агрегаттары орнотулду. Эми жыл өткөн сайын Каракече көмүрүн казуунун көлөмү көбөйүүдө. Маселен, 2013-жылы аталган шахтадан 60 миң тоннага чейин көмүр казылса, 2016-жылы 250 миң тоннадан ашык. Бул жылы болсо 350 миң тонна казуу пландалган. Өткөргөн 345 миң тонна болчу. Быйыл болсо 700 миң тонна да атышат. Азыркы убакта тендер уже ачылды го. Ошону жылда айына мисалы 45 миң, 50 миң тоннадан өздөрүнүн графиктери боюнча киргизип берип турабыз биз. ТЭЦте балыкчыдан темир жол аркылуу ТЭЦке. Каракеченин борбордук бөлүгүндө эле көмүрдүн көлөмү 4 миллион тоннаны түзөт. Кызматкерлер акыркы жылдары жалпысынан көмүр кенинде кырдаал жакшырганын айтышат. 2015-жылы өкмөттүн жардамы менен жаңы техникалар, казуучу 2 трактор, 1 жүктөөчү жана дагы бир бульдозер алынган. Кыргыз мамлекеттик ишканасынын астындагы Каракече разрези биз ушул жерде турабыз. Абсолютно, то есть деңиз деңгээлинен 3020 горизонтто турабыз азыр. Бишкек жылуулук борбору жергиликтүү көмүргө өткөнү жакшы натыйжа бергенин адистер белгилешет. Биринчиден, Кыргызстан коңшулардан көмүр ташууда көз каранды болбойт. Экинчиден, бул ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо. Мындан сырткары кыргызстандыктар үчүн жумуш орундары түзүлдү. Бул болсо өлкө казынасына салык төлөмдөрү көбөйүп жатат деген сөз.